Садыр Жапаров акыркы берген маегинде аны элдин 80% колдоорун билдирген. Журналисттер бул сөздөрдү текшерип көрүүнү чечип, сурамжылоолорду жарыялашты. Бирок президенттин фейктери жана троллдору сурамжылоолордун жоопторун бурмалаганга аракет кылышты. Келгиле, бул кандай болгонун карап көрөлү. Жапаровдун интервьюсу жарыялангандан кийин журналисттер ага карата элдин колдоо сөздөрүн текшере баштады. Маселен, 24 KG сайтында сурамжылоо жарыяланды. Алардын окурмандары мамлекет башчынын мындай колдоого ээ экенине ишенеби? Сурамжылоого шилтеме WhatsApp'та жаңы жол группасында пайда болуп, чаттын администратору Эльвира Элия топтун башка мүчөлөрүнө активдүү болууга жана ар бирине 10-20 добуш калтырууга чакырган. Бул Эльвира Элия деген ким? GetContact номер Эльвира Амановага таандык экенин көрсөттү. Кимдир бирөө аны Эльвира Мекенчил деп сактап алган. Эске сала кетсек, бул партияны бир кезде Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев түптөгөн. Эльвира Аманова Садыр Жапаровдун активдүү колдоочусу. Ал Facebook'тагы Үмүт жана биздин президент Садыр Жапаров админдердин арасында мамлекет башчынын текшерилген баракчасы бар Садыр Жапаров группаларынын администратору. Номер ага таандык экенин анын мессенджерлерде аватар катары колдонгон сүрөттөрү да далилдеп турат. Бул сүрөттү ал Facebook'ка да жарыялаган. Анын Facebook'тагы баракчасында ал Орусияда жашаганы көрсөтүлгөн. Бул жерде сиз көрүп тургандай номер Орусияныкы. Буга чейин факт-чектин журналисттери социалдык тармактардагы манипуляциялар тууралуу материал жарыялашкан. Бул материалдын алкагында алар Эльвира менен байланышышкан. Анын Facebook'та эки баракчасы бар. Бири Эльвира Амангелдиевна, экинчиси Эльвира Элия Аманова. Колдонуучу Жапаровдун тарапташы экенин, социалдык тармактардагы активдүүлүгү үчүн администратор болуп дайындалганын билдирген. Эльвира чаттын катышуучуларынан Адыл Эргешев аттуу колдонуучу Facebook'та жарыялаган сурамжылоодо да Жапаровго добуш берүүнү суранган. Аманованын аракети бул жолу да жемишин бербеди окшойт. 27 апрелге карата 24 KG сайтынын сурамжылоосуна 13 миңге жакын адам катышып, алардын 62% ишенбейм деп добуш беришкен. Редакция ушул эле суроону Telegram каналында да беришкен. Ал жерде добуш бергендердин 71% президенттин сөзүнө ишенишпейт. Эргешевдин сурамжылоосунда Жапаров Алмазбек Атамбаевга утулуп калды. Айтмакчы, ушундай эле сурамжылоо биздин Telegram каналда да жүргүзүлгөн. Сурамжылоого катышкандардын 72%, кыргызстандыктардын 80% Садыр Жапаровду колдойт дегенге макул эмес. Эмне үчүн бул цифралар Жапаровдун сөзүнөн айырмаланып турат деп ойлойсуз? Комментарий жазыңыз, бизге катталыңыз.